Ардактуу мекендештер, азыр сиздердин алдыңыздарга дагы бир белгилүү дин аалымын чакырган отурабыз. Бул устазыбыз Кыргызстанга гана эмес, Орто Азия чөлкөмүнө таанымал болгон. Ар бир кыргызстандыктын көңүлүнөн түнөк тапкан. Ар бир кыргызстандык сүйүп, кунт коюп уккан биздин белгилүү, кадырлуу дин аалымыбыз Эрмек Тынай уулун чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Атайын Ала тоодон ат артып келген устазыбызга шаңдуу кол чабыңыздар. Эрмек Тынай уулу устазыбыз келе жатат. Сен алдыңыздарга келген мезгилге чейин ушул самолетто окудум. Бирок китеп өзүнчө бир сонун китеп экен, исламдагы убакыт деген. Жолсо кантип баалашыбыз керек, кантип исламда өзүбүздүн жашообузду кантип оңдойбуз деген нерсе. Көп убакыттарда жашоодо мен дайым ар нерсени ойлонуп жүрө берем. Бирок мисалы бир адам менен сүйлөшүп турган болсо, ал жөнүндө ойлойм. Бирөө менен баарлашып атсам, ал жөнүндө ойлойм. Жашоодо кайсы нерсе болуп аткан болсо, ошол нерсе алдыга максат койгонго аракет кылам дагы. Анан мындай адамдын өзүнүн жашоосунда болгон анын bir taqdirda bir sıngan sebebinin bir жашоосу buzulgan нерсе болсо мен ошондой боло албайын деген ниетте балки дайым такай мындай өзүмдү өзүм оңдоого аракет кылам. Бирок ушул китепти окуганда эмне көчөтөн бери ушу мындай самолетто бияка түшкөнгө чейин келинче мурушканга чейин окудум. Анткени көзүм кыпкызыл болуп калыптыр. Субханалла, бирок айтайын деген нерсемчи, көрсө биз мусулмандар биз баарын билет экенбиз. Билесиз, баарын билет экенбиз. Билбеген нерсебиз аз эле экен азыркы замандачы. Анткени биздин чөнтөк уюлдук аппараттарыбызда, чөнтөк телефондорубуздачы баардык нерсе бар экен. Биз дүйнөнүн баарын көрүп коюптурбуз уже. Биз баардык нерсе эмне кайсы нерсе боло турганын, кайсы эмне боло турганын, керек болсо адамдардын тагдырларынын баардыгын тең көрүп угуп атып, жакшында жаманды көрүп атып, субханалла, азыркы мезгилде биз мындай бир жашоодо башыбыз өздүгү иштебей калыптыр. Биздин баштарыбыз өзү иштебейт экен да, анткени биз башка бирөөнүн проблемасын көрүп, ошонун проблемасы менде болуп калбаса экен деп, ошол нерсе менен гана алек болуп жүрөт экенбиз. Устаздар айткандай, балки биз молдолордун мындай пешенесине жазылган нерсе ушулбу, дүйнө өзүнөн чалат. Ушул жерден да чалат, Питерден чалат. Мен Москванын мындай Россиянын кайсы жеринде кыргыз боло турган болсо, мусулман боло турган болсо, ошол кишинин молдо болгон муктаждыгы эч качан бүтпөйт экен. Мен Америкада болсун, ал бактылыкты издеп бүткүл нерсени сатып туруп, бул жерден Кыргызстандан баардык нерсени сатып туруп, мен ошол жерден бакыт табам деп кеткен болчу. Бирок кээ бирлериңер деле ушу Москвага келатканыңарда бир бакыт табам деп келдиңиздер, бирок эмнедир ошол нерсе окшошпой атат. Бирөө жигитине келди, бирөө кызына келди, бирөө жашоосун оңдойм деп келди, бирөө үй салам деп келди, бирөө аял алам деп келди. Ар бириңиздер ушака келген мезгилде ар бириңиз өз бир максатыңар бар болчу. Бирок эмне жашоо ушундай экен, субханалла, ар күн тагдыр деген жана айтканда пешене дегендей, сиз билбейт экенсиз эмне болорун бул жөнөчү. Бүгүн эмне болорун билбейт, мисалы, эртең эмне болорун билбейт. Ошол нерсе көп убакыттарда сиз менен бизди же жашоого бышырат экен, же болбосо субханалла некен талкалап жок кылат экен. Убакыт. Бул ар бирибиздики экен. Кудай Таалам ар бир адамга 24 эле саат берген. Эч качан бирөөнүкү 25 саат эмес, бирөөнүкү 24 саат 10 мүнөт эмес, бирөө 23 саат эмес. Сиз менен биздин бардыгыбыздын некен жашообузда субханалла 24 эле саат убактыбыз бар экен. 24 саат. Улуу кудуретти Аллах Таала Куранда түн деп. Эгерде бул китепке айтып турган болсок, 47 жолу айткан экен. Күн деп субханалла 117 жолу айткан экен. Алла Таала убакытка ант ичкен жери абдан көп экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандын убакытты баалашы керек экендиги туурасында көп айткан экен. Биздин чоң көйгөйүбүз ушул экен. Биз убактыбызды кантип коротушту билбейт экенбиз. Улуу кудуретти Алла Таала өзү намазды тургузла дегенде дагы Алла Таала мавкута же болсо бир убакыт жөнүндө айтат. Убакыт. Алла Таала намазды дагы белгилеген убакытка коюп койгон. Керек болсо биздин ибадатыбыз дагы, урматтуу тугандарым, убакытка байланган экен. Анын шариятта өзүнчө убакытты, намаздын өзүнүн убакытты белгилөө жөнүндө өзүнчө чоң китептер бар экен. Сиз убактыңызды кандай баалайсыз?
Азыр ушул жерде турганыңызда бар ойлонуп көрсөңүздөр, кантип убактыңарды коротосуздар. Убакыт бир бар сизге пайдаңыз иштейт, бир бар сиздин зыяныңызга иштейт экен. Арабтардын бир жакшы бир макалы бар экен. Убакытты сен өлтүрбөсөң, убакыт сени өлтүрөт дейт. Убакыт кылыч сымал, ал дайыма басып кете берет. Бир секунд өттү, эч кимдин башка бирөөнүн убакыты секундасы өткөн жок. Сеники же меники өттү, башканын эмес. Инсан бул дүйнөгө келгенде төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин ал убакыт менен төлөйт ар бир нерсесин. Керелден кечке иштедиң, сен убакыт, сен акча таптың деп сүйүнбө, сен ал акчанын ордуна сен убакыт бердиң, өмүр бердиң. Өмүрүңдү берип койдуң. Дагы сурашуу, анда мен эмне кылайын? Анда мен өмүрүмдү тигетип эмне иш кылышым керек дегенде, мына ошол мезгилде сен акылдуу суроо берген болосуң. Анда мен эмне кылайын? Айтчы молдоке, мен кандай нерсе айтайын? Мына Эрмек молдо, сен айтчыма, мен убактымды кантип коротом дегенде, мен дагы деле болсо Куран жана Суннаны айтам. Алланын китебин жана пайгамбардын сүннөтүн айтам. Ал жерде кандай кылыш керек айтам. Билесиздерби? Инсан 6 күн иштеп бир күн эс алышында ал адамдын бактылуу экенин белгиси бересиз. Сиз эгерде ушул мезгилде азыр жанагындай артивин айтып атат, керелден кечке айтып атат, субханаллах, улам карап атам, уже уялым келип баштады. Улам реклама болгон деп, сонун экен, сонун. Мен сурап баштадым, адрес аякта депчи, мынучу. Анткени эмне үчүн улам көрсөтүлүп атат да, туурабы? Адамдын көзү бир нерсеге умтулуп баштады. Эми ушуга умтулуп жетиш үчүн сен убактың менен төлөп бересиң. Убакыт. Убакыт бул өмүр. Алымдар, көпчүлүктөрү, кээ бир алымдар такыва адамдар, ойлобоңуздар, бул айтып аткан нерсем ушу чоң бир такыва адамдардын бир маселесидир. Балким бир күнү бир чоң бир алымдын эшигинин үйүнө ал келди деп, шакирти келип үйүнө кирсе, караса устазы унду чайнап жеп аткан экен. Устаз, бул эмне мындай кылып атасыз? Десе, нан кылып берейин келсе, жок, жөн эле кой деген экен. Мен эсептеп көрдүм дептир. Качан алды аны, мунду алып, мен жууруп аны метип нан кылып жасаганга чейин баланча убакыт өтүп кеткен. Мен андан көрүп бат-бат унун жеп отурган болсом, баланча жол зикир кылып алат экенмин деп. Баланча жол зикир кылып алам деп. Адамдар жашоодо бир пайдасы жок өткөзүп аткан адамдар көп. Азыр баары билет, жана ушул айткандай, зыян эмне, пайда эмне экен. Бирок бул мусанниф, ушу китеп жазган мусанниф ушундай түшүнүккө алып келди. Демек мен эгерде өмүрүмдү туура эмес өткөзө турган болсом, мен эң бактысыз. Өлгөндөн кийин дагы Алла Таала кыямат күнү 4 нерсени сурамайын эч качан бир кадам койдурбайт дейт. Ошонун бирөөсүндө убактыңды кантип короттуң? Убактыңды каяка короттуң? Убактын ичинде карлык да бар, жаштык да бар. Ошол нерсе. Экөө мен үчөөнү кошуп койдум жердечи. Жаштыгыңды каяка короттуң? Сен кайдан таптың, анан кайдан тапкан нерсени каяка короттуң дейт да. Баардыгын кер ойлонуп көрө турган болсоңчу, жаштыгыңды убакыт, карлыгыңды убакыт, тапкан акчаң бар убакыт болуп аткан болсо, Алла Таала кыямат күнү убакыт жөнүндө сурап экен. Алла Таала убакыт менен ант дейт. Алла убакыт менен ант чет. Дагы бир жагы асыр менен, алымдардын түшүнүргү боюнча, асыр деген нерсе бул орто дейт. Карасаңыз субхана 5 намаз отурган болсо, асыр намазы бул ортоңку намаз. Кээ бир алымдар айткан, бул асыр намазды Алла Таала белгилеп айтып атат. Эмне үчүн десе, анткени инсандын субханалла эртең менен намаз дамылам айтып кетти. Эртең менен эрте 3 периште келет. 4 периште келет. 4 периште келет да рызкыңды алып келет. Рызкыңды улам качан сен эртең менен туруп багымдап туруп күн баткан күн чыкканга чейин тура турган болсоң, 4 периште келип туруп рызкыңды улам алдыңа чытай бер. Ошол эле мезгилде мынакей асыр болду. Асыр убакыт өткөнгө чейин ошо 4 периште субханалла карап турат. Эми 4 периште кайра эмне кылат? Сеникин кайра алмашат 4-тө. Рызкы толукта турган убакыт. Көп адамдар ушул убакыттарда таңда уктап коюп өз рызкысын жок кылат, ошондо асырда субхан чытап коюп рызкын жок кылат деп кээ бир алымдар айткан экен. Бир айтайын деген нерсем, Алла Таала асырга ант ичип туруп, аны айтып атканда, хусур деген сөз бар. Хусур утулду. Ал мындай эң жаман нерсе тутулдуң деген сөз да. Бирок дейт, 4 түрлүү адам ал утулбайт дейт. 4 түрлүү адам. Демек убакытыбызды ушу 4 нерсеге коротуш негизи важип экен. Милдет экен. 4 нерсеңди, убактыңды 4 нерсеге коротсоң, эч качан бул дүйнөдө дагы, о дүйнөдө дагы эч качан зыянга учурабайсың дейт. Биринчиси ыйман келтирүү. Иман келтирүү жөнүндө сөз аябай көп. Биз ошону унутуп калдык азыр. Биз баардыгыбыз тең намаз жөнүндө сүйлөп атабыз.
Бардығыбыз талақ жөнүндө сүйлөп атабыз. Өкүмдөр жөнүндө сүйлөп атабыз. Бирок качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде Мединага көчкөнгө чейинчи бир гана маселе иман маселеси болгон. Иман дегенде эмнесе? Алиман икран ва тасдиқин бил қалб. Иман бул тил менен айтуу дейт. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Чоң айтпайлыбы? Ла илаха иллаллах. Бул келме, ушундай сөз, буну айтсаң, сен толук иман келтирген болосуң. Буга каршы болсоң капыр болуп каласың. Көп адамдар азыркы мезгилде өзүн иманды эсептейт, бирок капырдын амалын кылат, билесиз, бирок шариатта ал капыр деп айта албайбыз. Бирок ал адам субханалла чыныгы иман келтирген болуп эсептелбейт. Ла жок илаха кудайчылык иллаллах, бир Алладан башка. Дагы андай айтат, жок дейт, анда экөө бири менен карама-каршылык бар. Ла илаха иллаллах жок дейт. Бир Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Демек, кимден ушул иман келтирген болсо, келмеге ал адам субханалла бактылуу болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи кимдин эң биринчи сөз келме ла илаха иллаллах болгон болсо, жана кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болгон болсо, ал бейиштик. Адамдар бул келме үчүн жан берген. Ушуга ишениш үчүн. Карасаңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин адамдардын бардыгы тең жашоо өзгөргөн. Эгерде сен келмени айтып, өзүңдү мусулман эсептеп жүрүп, жашооң дагы деле өзгөрбөй аткан болсочу, сен жашоодо туура эмес жолду таап алдың. Сен иман келтире элексиң. Иман келтирген адамды мен устазым эртең менен бир эмен жөнөткөн экен, ошондо сөз бар экен. Толук иман келтирбеген. Имандын дамын татпаган адамдын жүрөгүндө коркунуч болот дейт. А коркунуч жүрөгүндө коркунуч болгон адам дейт да, эч качан Алланын улуктугун айта албайт дейт. Аябай коркунуч сөз экен. Кечке чейин отуруп кандай нерсе болот, кандай болот? Бул устаз эмне үчүн мага жөнөттү? Көрсө субханалла, кээ бир убакыттарда биз Аллада иман келтирдик дейткенибизде Алла Тааланын буйруктарына каршы чыгуу менен жүрөктөрүбүздө коркунуч пайда болот. Өзүңдүн ордуңа болгон коркунуч, жашоодо субханалла мындай жетпей калам деген коркунуч, байлыктан кур калып калам деген коркунуч, байлыгыңды сактоо коркунучу, мындай айтканда, бир эч кимге зыян тийгизин келбей эле өзүңдү коргоп калат экен. Анткени коркунучу бар да, ооруп калам деп коркот. Эмне экен? Ооруп калып, кичинекей нерсе, оозунда мындай жана айткандай, субханалла, жанагындай бир оозуна эмени салып алат экен. Дагы бир жерде улам ар нерсени кыла баштайт экен. Мындай бир чоң нерселерди кыла баштайт, качып баштайт экен, эл менен кошулбай баштайт экен, жүрөгүнөн коркунуч пайда болуп калат экен. Иман келтиргенде, качан исламга келгенде мусулмандар, алар кедей болчу. Пайгамбарга иман келтирген адамдардын көпчүлүгү кедей болчу дагы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга келип жанына отурган мезгилде пайгамбар келип илайт эле алардын көргөн акыбалын көрүп. Бирок аларга сүйүнөт эле, айтат эле, силердин жүрөгүңөрдө иман бар болгон силер байсыңар, силер мен силердин жаныңа отурам дейт. Мен силердин жаныңа отурам. Пайгамбар жүрөгүндө иман кубаттуулар менен отурган жөнүндө кабар берет. Ошонун себебинен алар вактым барбы? Мен жаңы эле от алып баштаган. 5 мүнөтпү? Ай, ладно. Бул баланы көргөндө молдонун баары титирей баштады. Сүйлөй элбей калат окшойбуз. Машалла. Аллахым разы болсун. Мейли, кыскартайын. Демек, иман келтирсең, сен убактыңды бекер кетирбеген адамсың. Бирок жөн иман келтирбе. Кудайды сүйүп иман келтир. Кудайды сүй. Алланы сүй, Аллах сени сүйөт. Пайгамбарды сүй, пайгамбар сени сүйөт. Сен Алланы сүйгөн болсоң, Алла Тааланын сага жардамы келе берет. Эгерде сен пайгамбарды сүйгөн болсоң, пайгамбардын шапааты сага важип болуп калат, иншалла. Кийинкиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала өзү айтып атат. Силер зыянга учурган келбесе, анда амилис салих, жакшы амалдарды кылгыла дейт. Бул жакшы амал. Жанатан бери дамыларды ушул жерде отурган адамдар бейишке келет, ушул жерде отуруп, мен мындай туура айтып, туура тастыктап аттым, ичимдечи, тастыктап аттым. Анткени бул жакшы амал болду. Ушул амал жакшы амал болгон сенен Кудайым буйрса иншалла, ушул жерде уюштурган дагы, ушул жерде кызмат кылган дагы, ушул жерде отургандар, кулагын уккандар дагы, кээ бирлер кирип отуруп туруп кайра кетип калгандар дагы, башын тияка киргизип туруп, жан бияктан эмне болот экен, башын салып койгон, орус дагы бейишке кирип кетишин билбейсиң. Üçüncüsü, biribizди сабырга чакырабыз.
Жакшы амалдар жөнүндө көп айтайын дедим, бирок ушул жерде болгон сен ушул амалды жөн айтып атам да. Жана айтып атат, субханалла, канча намаз бул эң жакшы амалдар, эң жакшысы. Зикирдин эң жакшы бул намаз. Ким намазын тургузган жашоосу тургузулду, ким намазды окуп баштаган болсо, демек ал туура жолго түштү туганым. Эжекем болсун, мени карындашым болсун, мейлиси ким эркектерден кимиси болсун могу жерде, кимдер намазга тургузуп алган болсо, мен эме жана келатканда мында бир машинада бир жакшы бир диалог болду. Мага кичине бир убакыт берди. Диалог болду, мен сурап атам да, Кыргызстанга барсаңыздар, кененчилик, машалла, ушундай туруп чөйрө жөнүндө сөз сүйлөп кетти. Анан эми сурап калышты, устаз, кантип биз жашообузда мындай динде бекем болсо, сен чөйрөңгө жараша болот деп атам. Сен чөйрөң ким болсо, досуң ким болсо, пайгамбарыбыз айткан кыргыз макалларында да турабы? Ким сен досуң ким болсо, сен айт досуң ким, мен сени айтып берем ким экениңди деген да турабы? Десем, айтат, устаз, мен Кыргызстанга барган тескеринче бузулуп кетем дейт да. Анан кантип айтчы десем, Кыргызстанда кененчилик дейт. Биягында азан айтылат, биягында намаз кылалар, биягында беле аз окуп алам, азыр. Жанында балдар деле жүрөм, анан деле окуп алабыз деп атып дейт да. Намазым болуп, бирок качан Москвага келгем дейт, мен наоборот такып болуп калдым дейт да. Кудайдан корккон ушундай бир намаз өз убагында окуйм дейт, ушундай нерсе. Айтам, субханалла. Көрсө адамдар ушундай экен да. Иман келтирсең, жакшы иман келтирген, Кудайдан корккон такыбалар менен жүрө турган болсоң, сөзсүз иманың куаты жакшы амал кылгың келе берет. Ошо сен момундай чөйрөлөрдү куруңуздар. Жана жаныңарда карагыла ким менен жүргөнүңөрдү. Ал эми жана бузулуп кеткен адамдар бар. Жана эми сабырдуулук жөнүндө айтайын деп атам да. Сабырдуулук деген нерсе, бири-бирине сабырга чакырат деген нерсе кимдин башына проблема келбейт. Намаз деле өзү проблема, чын-чын эледечи. Чоң проблемасы, анткени өз убагында окушуң керек. Буга чыдаш керек. Сага чыдагын, буга чыдагын деп туруш керек. Гусул алышың керек, даарат алышың керек. Өз убагы өтүп кетиши мүмкүн. Субханалла. Кимде ким намаз үчүн кыжалатка болгон болсо, кимде орозо үчүн кыжалат болгон болсо, окуйлбаган Куран үчүн кыжалат болуп аткан болсо, туйтиги зикир кыла албай калдым, кап деп кыжалат болсоң, демек сен иман туу келтирдиң, жакшы амал кылуучулардансың, жана сабырдууга чакыруучусуң. Кийинкиси бири-бирине жакшылыкка чакыргандар дейт. Төртүнчүсү, бири-бирине жакшылыкка чакыргандар эч качан зыянга учурбайт турган. Кайсы жерде турбаган. Жөн эле доктормундар, мында бир адамга мында жол көрсөтүп кое турган болсоң, бир адамга хадия кылып кое турган болсоң, бир адамга азыр ушундай иш болду мынакей. Бир кимде ким бул жердечи, бир адамга мында белек кылып койду, бир кичинекей бир мындай бир билетти подарок этип койду. Бир кайды болуп такыр болсо 5000 экен, эң аз болсо 1,5 сом экен, субханалла. Ошону ким бир адамга берген болсочу, ал адам ушул жерде уруп туруп иман келтирген болсо, жашоосу оңдоп кете турган болсочу, анда Кудайым буйрса. Азирети Али айтат: мен үчүн дейт, бир нече капырлардын башын алгандан көрөк дейт, бир адамдын иман келишине себеп болгон жакшыраак деп айткан экен. Келиңиздер иншалла, зыянга учуроочулардан болбойлу, жакшы амал кылуучулардан бололу, бирибизге үлгү, үмүт берүүчүлөрдөн бололу. Бул дүйнө ушундай турган. Бул дүйнө ушундай. Бул дүйнөнүн бүтө турган убактысы бар. Мен дайым айтып атам, А менен Б деген бар. А точкасы менен Б точкасы деп коет. Бүгүн барсыңбы, акыр түйүп биздин баардыгыбыз бир сапарда кетип баратабыз. Эч качан бирөө бөлүнүп калган жок. Баардыгыбыз бир кемеде, бир вагондо, бир автобуста, балким бир маршруткада, бир тепилим жарагында, бир балким ишинде айтканда бир эле баардыгыбыз тең субханалла Б точкасына чогуу эле баратабыз. Бирок кээ бирлеричи ар кайсы станцияда түшүп калат. Бирөө 10 жаштагы станцияда түшүп калат, бирөө 20 жаштагы станцияда түшүп калат, бирөө 30дагы, бирөө 40дагы, бирөө 50дөгү, бирөө 60да, бирөө 70, бирөө 80деги. Ар бирибиздин өзүбүздүн түшө турган ордубуз бар. Түшө турган остановкабыз бар. Ошол себептен келиңиздер. Ошол остановкаларыбызга, түшө турган жайларыбызга иман менен, амал менен, сүйүү менен, мухаббат менен, жакшылык кылуу менен, машалла, такыр болбогондочу адамдарды жаман көрбөй, бирөөнө жаманчылык каалабай түшүп кала турган болсо, албетте уттук, албетте Кудай Тааланын алдында чыныгы вазифа аткарган болобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.